Бул жерге чогулган жарандардын колдорунда кызыл китеби бар, бирок турак жай салууга укук ала албай 12 жылдан бери бара. Жарандардын айтымында бардыгы мыйзамдуу, бардык кызматтардын уруксаты менен үй салууга мүмкүнчүлүк алсак дейт. Канча жерлердин бар уруксаты жок, салгандардын бар документтери туруп алды. Биздер эчак салсак салып алат элек мынакей. Документтерибиздин баарын алганбыз. Ар бирибизде документтерибиз бар, китептерибиз бар баары. Мына чечилбейт, бул жер пайдаланбай жатат. Мына жердин баарын рамашка баскан, эч пайдаланбайт. Жер мына жатат. Ушунча кишилердин үмүтү аябай эле чоң. Тиягы бир мэриясына жумшайт, бир губернаторуна жумшайт, архитектурасына жумшайт. Мына аягында келип санэпидстанция менен аэропортко жетип атат. Аэропорттун бизге тиешеси деле жок. Аэропорттун түбүндө мына жайнаган үйлөр салынып турбайбы? Бияктан аэропорттон канча алыс турат мынакей. Санэпидстанциянын бияк эмне тиешеси бар мынакей. Шурандан көрөкчө жогору жакта суранат элекпиз. Садыр Жапаровтан, Камчыбек Ташиевден жана жогорку депутаттардан суранат элек. Мына ушул жердин элдин үмүтүн актап бир жакшынакай чечип берсеңер ушул жерди. Балдардын баары тең мынакей ушул жерден очор бачар болуп калат эле чак. Эми үй салалы деп баары күтүп атышат мына. Көбүнүн кредиттери бар азыр ошо. Алган кредиттерин кута албай жүрөт, үй салалы деп алган кредиттерин. Канча адамдын документи бар? 400 кишиники бар мына. 400 кишиге бөлүнгөн бул жерден. 400? 400 кишиге бүт бөлүнгөн. Мына баары тең бүт кагаздарын. Iya. Ооба, китептер бар. Ана мына жок, жер жок мына. Китеп бар, жер жок. Ага акчасын да алышкан, акчасын төлөттүрүп. Ушуну тууралап чечип берсе деген жер менен келип отурабыз мына баары чогулуп туруп. Закон ушул биздин мамам менен жолдоп иштейт экен, башка жерге иштебейт экен. Бишкектин тегерегине захват кылып салып алгандардын бар документтери түшүрүп алды бүт бар тең жерлер. Ана бизде мынакей законду күтүп алып отурабыз мына канча мына 12 жылдан бери законду күтүп отурабыз. Анан ушу туура чечип берсин суранабыз жогору жактан. Ушунча элдин үмүтүн бир актап туура чечип берсе экен ушу. Биздин маселебиз бүгүнкү күндө азыр госстройдо турат маселебиз. Кайрылбаган жерибиз жок, акыркы 4 жылдан бери кирбеген эшигибиз калган жок. Биз ажообузга чейин барып арыз жазып, арыз менен кайрылсак, кайра эле буякта жергиликтүү бийликке тапшырма берип коет. А жергиликтүү бийлик бизге жардам бербей эле деген жокпуз. Жардам берип атат, бирок чечилбей жатат да маселебиз. Маселебиз азыр госстройдо турат. Ошол эле госстройдун начальствосы, ГПИнин начальниги Замира Кангелдиевна деген заведующий, вице-си, орун басары Данияр Нуруевич деген киши. Ошол экөө бизден мына авиациядан, анан санэпидстанциядан заключение сурап атат да. Ошол заключенияны тиги Кыргызстан боюнча жок болгондугунан байланыштуу заключенияны бере албайт. Алар ошол эки документти алып алып, жогору жакка кайрылып, министерствого чейин кайрылып, мынакей мореки чечилбей жатат дегендин ордуна кайра карапайым элге ошону таап келгиле деп атат да. Биз ага эч кандай айлабыз калбай калгандан бүгүн мына ушул иш чараны уюштуруп, кан чыгарып, түлөө кылып атабыз. Кудайга үнүбүздү деп коюп, Кудайга жалынып, бүгүн ушул иш чараны кылып атабыз. Ошол бизге азыр ушул угуп калсаңар, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдышаевич ушул биздин заключенияларыбызга жардам берип, ошол жерибизди мыйзам түрүндө чечип, эртерээк колубузга берсеңер жакшы болот эле деген үмүттө бүгүн мына чогулуп ушул иш чараны өткөзүп жатабыз. Колдорунда кызыл китеби бар жарандардын саны 400гө чукул. Көпчүлүгү учурда Караколдо ижарага алынган батирде жашап жүрүшөт. Ансыз да Караколго токтобой жаткан шаар башчылары бул жарандардын маселеси менен баш оорутпай, чечилбей келген оор жагдай ар дайым экинчи планга жылып калууда. Андыктан бул жарандар өлкө башчысы Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылышууда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Сиздерге кайрылган себебибиз ушул 400 түтүн элге участок бөлүнгөн, ген планы чийилген документ колдо турат. 2012 жылдан бери ала албай келатабыз. Же чечим санэпидстанция менен аэропорттон алып келгиле деп эле ошол эки чечимди чыгарыш кыйын болуп атат да. Асты Европага, Россияга иштеп жүрүшөт. Участок же колго тийбейт. 12-13 жылдан бери самсаалап баарыбыз ушул 400 түтүн эл бир мэрияга барабыз, бир губернаторга киребиз. Кайрылуу аягында тажаганда жараткан Аллага жалынып бүгүн монтуп чогулуп кайрылып отурабыз. Үнүбүз ошол жогору жакка жетсе экен деп. Жогору жактагылар ушул биздин чечимди бизге туура чечим чыгарып, закондуу түрдө
участоктарыбызды колубузга берсеңиздер жакшы болот эле. Боюнча 400 адам турат ушул жерде, очередте. 400 адамды санап келгенде үй бүлөсү, бала чакасы менен эмне деген адамдар ушул жерде үйлүү жайлуу болуп калмак. Ошо мындан аркы кадамыңар кандай болот? Мындан аркы кадамыбыз эмне кылабыз? Чечип берсин деген эле оюбуз атын. Анан чечип бербей атышпайбы? Ошол жерде жашап үй турмак. Бүт баары жакшы болмок, чечип берсе эле болду эле бизге, башка деле мындай ойлорубуз жок. Анан Эми азыр кимдики? бул эми орекил мамаң айылы менен жолголоттун айылы. Азыр ким эл? Бул муну мэрия эл городской шаарга өтүп кеткен да. Азыр мэрия эл кылат. Мэрге да канча бардык. Бир мэр келет, обещать кылат, экинчи мэр келет, обещать кылат. Мэр токтобой койду. Кабинеттин баарына кирип бүттүк деди мэриянын. Толку жок. Канча деген мэрлер, канча деген губернаторлар алмашты, бирок жыйынтык жок болуп келатат. Бишкекке чейин барып, Садыр Нуркожоевичке дагы, Камчыбек Кыдыршаевичке дагы кире албай келгенбиз. Алар ордунда болбогондуктан ушул маселелерибизди айтып биз жеткизе албай атабыз. Элдин үмүтү бул чоңдорго уже үзүлүп бараткандай болгондуктан Кудайга жалыналы деп бүгүн ушинтип тилөө өткөзүп атабыз. Кан чыгарып, жыт чыгарып ушул жерге кары апалар, аталар келип баталарын берип тилек кылып отурабыз. Эми Кудайдан жардам болуп, балким үнүбүз жогору жакта бийликке жетип чечип беришет деген үмүттөбүз. Ошого дагы айта кетерим, чечилбей калса биздин акыркы үмүтүбүз, акыркы кадамыбыз ушул жерге бир палаткаларды, вагондорду алып келип алып жашачы эле жол калды го дейм. Башка чечип бербесе, башка бизде арга жок. Болбосо биринчи карта менен ар ким өзүнүн участоктарынын номерлерин билишет. Ошол жерге эле бир кашат кармап алып, ошол жерге бирдекелерибиз айдап алып жашаганга аргабыз жок. Ошондой кадамга барабыз го деп ойлойбуз. Бул маселе менен толук таанышып, эми чечүүгө белсенген мэр Тимур Мадияров түпкө аким болуп кетти. Ал эми жаңы шайланган мэр Каныбек Адиев кандай иш-чара алып барат белгисиз. Демек маселе дагы белгисиз мөөнөткө жылып туңгуюк кайра каптады. Кайра 3 жылдык картаны дагы башкача гострой баскы.